Анча эмне жөнүндө ойлонуп жатасың? Булар мени ойноп жатып, эмнеге бири мындан жумшак, а бири катуу, а бири мен тынбай ойной берсең эчесе болбойт, а бири батылсынып калат. Булардын бардыгы ар кандай материалдардан жана ар кандай ыкма менен жасалат. Эми түшүнүктүү. Дагы кененирээк оокаттар эмнеден жасаларын көзгөн ээсинен сурап көрбөйлүбү? Туура айтасың. Салам достор. Күн сайын биз ар кандай үй буюмдарын тынбай колдонуп турабыз. Алар ар кандай материалдардан жасалат. Мисалы, күндө тамак ичип отурган столдор жыгачтан жасалат. Адамдар жыгачты миңдеген жылдар мурун эле колдонуп башташкан. Ошол убактан бери жыгачтан жасалган буюмдар тынбай колдонулуп келет. Ошондой эле жыгач адам колдоно баштаган биринчи күйүүчү жана жылуулук берүүчү материал болгон. Жыгачтан кагаз, үй эмгектери, шкафтар жана полкалар жасалат. А полкаларда турган идиш аяктар, мискейлер, сковородкалар, кашык жана вилкалар темирдин ар кандай түрлөрүнөн жасалат. Алардын арасынан эң кеңири колдонулган металл алюминий. Алюминийден идиш аяктар, фольга, курулуш материалдары жана транспорт каражаттары жасалат. Алюминий металлын 1825-жылы Даниялык илимпоз Хан Христиан Эрстед ачкан. Бирок ага чейин эле Байыркы Римде жана Кытайда алюминий колдонулган. Адамдар алюминийди 20-кылымдан баштап кеңири колдоно башташкан. Ал эми дүйнөдөгү эң кеңири колдонулган материал пластик. Пластмасса нефттен алынат. Пластиктен оюнчуктар, үй оокаттары, идиш аяктар, пакеттер, автоунаалардын, поездердин, самолеттордун, техниканын бөлүктөрүн жасоодо кеңири колдонулат. Биз айнектен жасалган оокаттарды да көп колдонобуз. Айнектен автоунаалардын жана үй терезелери, идиш аяктардын түрлөрү, аквариумдар, очкилер, телевизорлордун жана телефондордун экрандары жасалат. Айнек комду катуу ысытып, эриткенде пайда болот. Айнекти жаратылыш өзү ойлоп тапкан. Миллиондогон жылдар мурда лавалар катып, айнекке окшогон обсидиандарга айланган. Таш тоорунда жашаган адамдар табылган обсидиандардан кесүүчү оокаттарды жасашкан. Ал эми айнекти колго жасаганды Байыркы Египетте үйрөнүшкөн. Адамдар айнекти 19-кылымда өнөр жай өндүрүшүндө кеңири колдоно башташкан. Жер бетинде эң кеңири тараган металл бул алюминий. 1885-жылы алюминийден биринчи куйма алынган. Аравия мамлекетинде курулуштун ар кандай тармактары үчүн кумду экспорт кылышат. Асыл таштардын салмагы карат менен өлчөнөт. Эң катал минерал алмаз, эң тыгыз минерал осмий. Бүгүнкү биздин китеп Шамалдагы талдар жомогу. Шотланд жазуучусу Кеннет Грэмдин чыгармасы. Китеп 1908-жылы басылып чыгарылган жана авторду атактуу кылган. Китепте Ред ага, мистер Крот жана мистер Тоддун окуялары жөнүндө баяндалат. Бул жомок туруктуулукка, жакын адамдарды жана өз жерин баалоого умтулууга үйрөтөт. Сөзсүз түрдө балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз. Görüşkünce dostlar. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.
буудай биздин үстөлдүн үстүнө нан болуп келгенче алыс жолду басып өтөт. Алар кайда өсөт жана аларды ким өстүрөт? Мен жаңы чайып коюп келейин. Сен болсо күзгүнүн эсин чакырып, бул жөндө сурап жана биргеликте чайга чакырып койбойсуңбу? Салам достор. Биз баардыгыбыз сүт ичип, нан жегенди жакшы көрөбүз. Биз сүттү уйдан саап алынат экендигин билебиз. А уйлар каякта жашашат? Көбүнчө аларды фермаларда жана айылдарда багышат. Айылдарда шаарларга салыштырмалуу аз адамдар жашап, чоң имараттар кездешпейт. Айыл аймактарында адамдар көбүнчө дыйканчылык менен алектенишет. Дыйкандар ар кандай жашылча жана мөмө жемиштердин түрлөрүн өстүрүшүп, мал багышат. Биз алар баккан кандай жаныбарлардын түрүн билебиз. Уй, кой, жылкы жана тооктор. Биз алардан жумуртка, сүт, эт жана жүн алабыз. Айыл чарбада агроном деген кесип бар. Агрономдор айыл чарбага тиешелүү өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө ыңгайлуу шарттарды жаратышат. Жыл сайын жакшы түшүм алуу оңой иш эмес. Ал үчүн агрономдор кыш мезгилинде эле өсүмдүктөрдүн уруктарын даярдап башташат. Айдалуучу жердин топурагынын курамын байкап текшерип турушат. Айыл чарбада атайын техниканын жардамы керек болуп турат. Ташуучу машиналар, комбайндар, тракторлор, пресстер, ар кандай жыйноочу жана пахта терүүчү машиналар колдонулат. Айыл чарбада дан өндүрүүнүн жардамы менен баардыгыбызга нан азыгы жеткиликтүү. Биз нандын ундан жасалат экендигин билебиз. А он эмнеден жасалат? Буудайды майдалаганда он пайда болот. Буудай болсо талааларда өстүрүлөт. Жазында буудай өстүрөөр алдында жерди алдын ала трактор менен иштетишип, топуракты даярдап алышат. Анан буудайдын уруктарын отургузушат. Буудай өсүп бышкыча аны сугарып карап туруу керек. Күзүндө жай мезгили бою жааган жаандардын жана күндүн жардамы менен дан эгиндери бышат. Түшүмдү комбайндын жардамы менен чогултушат. Жыйналып алынган буудайлар ташуучу машиналардын жардамы менен тегирмендерге алып барышат. Ал жерден буудай майдаланып, унга айланат. Тегирменден машиналар дүкөндөргө жана набайканаларга жеткирилип, нан бышырылат. А биздин апалар болсо, унду магазиндерден сатып алышып, суунун жана ачыткынын жардамы менен бизге биз жакшы көргөн нанды жасап беришет. Дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында адамдар күн сайын жеген тамактардын бири бул нан. Ошондой эле нан бардык элдерде эң көп керектелген азык. Биздин кылымга чейин 2500 жыл мурда гректер нандын 80ден ашык түрүн бышыруунун билишкен. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, музаткычта нан бөлмө температурасына караганда 6 эсе тез катыйт. Эң чоң нан Йоханнесбургда 1988 жылы 18 мартта салмагы 1 тоннадан ашык салмакта болуп, Саска компаниясы тарабынан жасалган. Бүгүнкү биздин китеп Простоквашинадагы өчөө. Эдуард Успенский, жазуучу, сценарист жана теле алып баруучу 1937 жылы 22 декабрда төрөлгөн. Анын чыгармачылык жолу 1974 жылы жазылган Федор Байке «Ит жана мышык» китебинен башталган. Ал китеп менен Простоквашинадагы үчөө мультфильми тартылган. Бул жазуучу ошол убакка белгилүү балдарга арналган АПВГ-дейка, биздин портту кемелер кыдырып кетишти, балдардын түнү бейпил болсун аттуу передачаларды да жараткан. Бул жазуучунун чыгармаларын балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз.
Görüşкөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла. Мен түшкү тамакка эмне жасаганы жатам билесиңби? Сен нече агала билип койдуң белең? Балыкчы болуп ойноп жаткан турбайсыңбы? Мен эмне жөнүндө билем, биз күзгүн эси менен бирге балык кармаганга барабык деп сүйлөшкөнбүз. Ошого даярданып үйрөнүп жатам. Ой, чын эле кармадың окшойт. Бул эмне деген балык? Жана дүйнөдө балыктын канча түрү бар? Мен барып тамакты асып келейин. А күзгүнүн эси сага болсо бул жөнүндө айтып берет. Салам достор. Балыктар бул сууда жашаган жаныбарлар. Алар суусуз таптакыр жашай алышпайт. Алар ар кандай түрдө жана көлөмдө болушат. Балыктар океандарда, деңиздерде, көлдөрдө, дарыяларда жана көлмөлөрдө жашашат. Бардык тирүү организмдер сыяктуу эле балыктар кычкылтек менен дем алышат. Алар кычкылтекти абадан эмес, атайын бакалур органдары менен суудан кычкылтекти бөлүп алышат. Балыктардын башы, кабырчыктар менен капталган денеси, куйругу жана атайын сүзүүчү канаттары бар. Жер планетасында 200 миңдей балыктардын түрлөрүн кездештирүүгө болот. Алар тузсуз сууда жана деңиздерде жашаган болуп бөлүнүшөт. Тузсуз сууларда окунь, караз, сом жана башка балыктар жашайт. А деңиз балыктарына скумбрия, камбала, акула, угур сыяктуу көптөгөн балыктардын түрлөрү саналат. Формалары жана өңдөрү менен өзгөчөлөнүп турган балыктардын түрлөрү да көп. Мисалы, ачык өңдөр менен боелгон клоун балыгы, короз балыгы, скаттар жана башка көптөгөн кызыктуу балыктарды океандардан көрүүгө болот. Балыктар ар кандай жаныбарлар, курттар жана суу өсүмдүктөрү менен тамактанышат. Жырткыч балыктар, щука, окунь жана сом балыктары өзлөрүнүн кичине балыктарга аңчылык кылышат. Балыктардын арасынан эң чоң жырткыч балык ак акула. Ал көбүнчө деңиз mooрлору жана башка балыктарга да аңчылык кылып тамактанат. Бардык нерселери менен тамактанган балыктар да кездешет. Мисалы, караз балыгы. Ал суу өсүмдүктөрү жана башка жаныбарлар менен да тамактанат. Башка жаныбарлар сыяктуу эле кээ бир балыктар бир эле жерде жашашат. А кээ бирлери жашаган жерлерин алмаштырып турушат. Ал балыктарга сельдь, тунец, лосось жана акулалар кирет. Балыктарды изилдеген илим ихтиология деп аталат. Киттер сүт эмүүчүлөрдүн арасынан эң катуу үн чыгарат. Анын үнүн 20 км алыстыкта угууга болот. Алтын балыктын эс тутуму 3 секунданы гана түзөт. Осьминогтор жылтырак нерселерди жана кабыктарды чогултушат. Алар өзлөрүнүн үңкүрлөрүнүн айланасына бакчаларды куруп, өздөрүн жана үйүн коргоп жашыруу үчүн колдонушат. Эң көп жашаган балык европалык угр. Ал 88 жыл жашаган. Эң кичинекей балык гарыктуу бычок. Ал балыктын узундугу болгону 9 мм. Индия жана Тынч океандарында жашайт. Бүгүн бизде Корней Иванович Чуйковскийдин китептери. Корней Иванович Чуйковский совет балдар жазуучусу, акын, котормочу жана журналист 1882 жылы Петербургда төрөлгөн. Ал өзү гана чыгармаларды жазбастан, башка чет өлкөлүк жазуучулардын Киплинг жана Дефонун чыгармаларын орус тилине которгон. Чуйковский өзү да балдарга жомокторду жазганды жакшы көрчү. 1916 жылы автордун Балаты аттуу чыгармалар жыйнагы басылып чыккан. Белгилүү чыгармалары Мойдадыр, Цикаттуу Хачимыны, Таракканише жана Айболит. Бул автордун чыгармаларынан көптөгөн мультфильмдер тартылган. А биз болсо китептерди өзүн окууга сунуштайбыз.
Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла. Билгин-ай, бул жаныбарларды карачы, кандай гана таң калыштуу жана ар түрдүү. Дүйнөдө жаныбарлардын түрү көп жана алардын ар биринин эволюциянын натыйжасында пайда болгон өзгөчөлүктөрү бар. Мен бүгүн күзгүн ээсинен жаныбарлардын кандай түрү жана эволюция деген эмне экенин сурап көрөйүн. Алда келип калды окшойт. Салам достор. Биздин планетада көптөгөн жаныбарлардын түрлөрү бар экендигин билебиз. Бүгүн болсо жапайы жана үй жаныбарлары менен таанышабыз. Жапайы жаныбарлар өзүлөрү тамактап, үй салып, балдарын багышат. Жапайы жаныбарларга аюулар, жолборстор, арыстандар, түлкүлөр, карышкырлар жана башка көптөгөн жаныбарлар кирет. Алар көбүнчө адамдардан алыс жактарда, токойлордо, тоолордо, суулардын жанында жашашат. Адамдардын жанында жашаган үй жаныбарлары да бар. Үй жаныбарлары тоолордо, токойлордо эмес, атайын сарайларда жана фермаларда жашашат. А кээ бир жаныбарлар адамдар менен биргеликте адамдардын үйлөрүнүн ичинде жашашат. Биз кайсы үй жаныбарларын билебиз? Тоок, уй, кой, жылкы, ит, арылар, мышыктар. Бул жаныбарлардын бардыгы адамдарга көз каранды. Аларга адамдар атайын жашоочу жайларды салып, тамак менен камсыздандырып, жапайы жаныбарлардан жана ар кандай оорулардан дарылап сактап турушат. Мурда жаныбарлардын бардыгы жапайы болушкан. Байыркы адамдар аларды көндүрүп, үйрөтө башташкан. Үй жаныбарлары жоңган адамдар менен жашабастан адамдарга чоң пайда алып келишет. Алардан адамдар жүн, сүт, жумуртка, эт жана бал алышат. Жаныбарларды изилдеген илим зоология деп аталат. Жылкылардын эс тутуму жакшы. Алар бир нече жыл мурун болгон нерселерди жана көргөн адамдарды эстеп калышат. Маймылдар өздөрүн күзгүдөн тааный алышат. Эскелдириктер жыттык тили менен сезишет. Крокодилдер 100 жылдай жашашат. Иттер адамдарга караганда 10 000 эси жакшы жыттарды сезишет. Бүгүнкү биздин чыгарма Джунгли китеби. Джунгли китеби англис жазуучусу Редерик Киплингдин китеби. Бир нече окуялардын жыйнагы. Башкы каарман Маугли кашкырлардын арасында өскөн адам баласы жана анын достору болгон жаныбарлар жөнүндө баяндалат. Бул чыгарма көп адамдарга белгилүү. Анын негизинде көптөгөн кино жана мультфильмдер тартылган. Буга карабастан китептин өзү менен таанышууга жана балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз. Görüşkөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.
Актоо, мен сага бир нерсе даярдап келдим. 2-3 күндөн бери динозаврлар менен ойноп жатканыңды көрдүм. Алардын аталыштарын билгиң келеби? Мен алардын аттарын билем. Секирчек, чоң баш, кара мурч. Бул аттарды өзүң койгон турбайсыңбы? Мен алардын түрлөрүнүн аталыштарын айтып жаткам. Кел, аларды биргеликте кайталайлык. Брахиозавр, птеродактиль, трицератопс, овираптор, тиранозавр. Булардан башка түрлөрү да барбы? Эмне себептен буларды азыр кездештирүүгө болбойт? Бул суроолор менен кимге кайрыларыбызды билесиң да? Бүлгүнүн эсине. Салам достор. Динозаврлар деп Жер планетасында адамдар пайда болгонго чейин жашаган жаныбарлар аталат. Алар болжол менен Жер планетасында 140 миллион жыл мурда жашаган. Алар ар түрдүү жана ар кандай көлөмдө болушкан. Ал убакта динозаврлардын жерде, сууда жашагандары жана уча алгандары да болушкан. Ошондой эле алардан чөп жегендери жана жырткычтары болгон. Жырткыч динозаврлардын түрлөрүн тераподдор деп аташат. Бардык тераподдор эки бутта басчу. Алардын арасынан эң белгилүүсү тиранозавр. Жырткыч динозаврларга аллозавр, дилофозавр, карнотавр, мегалозавр, кархародонтозавр, спинозавр, тарбозавр, гигантозавр, велоцираптор кирет. Чөп жегич динозаврлар жырткычтарына салыштырмалуу көлөмү боюнча чоң болушкан. Алар стегозавр, трицераптос, анкилозавр, дракорекс, зауроподор, микроцераптос, титанозавр жана башка түрлөрү болгон. Учалган динозаврлардын түрлөрү: птерозавр, орнитохейрус жана башка птеродактилдер. Ал эми сууда жашаган жаныбарлар плеозавр, ихтиозавр, мазозавр, шонизавр, нотозаврлар болгон. Байыркы жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү изилдеген илим палеонтология деп аталат. Динозаврлар болжол менен жерде 160 миллион жылда жашашкан. Чөп жегич динозаврлар зауроподдор таштарды жешчү. Алар тамак сиңирүүнү жакшыртуу үчүн майда шабылдарды жутушкан. Сейсмозавр эң чоң динозаврлардын бири деп эсептелет. Анын салмагы 50 тонна жана узундугу 36 метрге чейин жеткен. Дүйнөдө эң чоң табылган динозаврлардын тиши тиранозаврдыкы. Анын тамырдан баштап чокуга чейинки узундугу 30 сантиметр болгон. Мьянмада янтардын ичинде эң кичинекей динозавр табылган. Анын деңесинин узундугу 6 сантиметрге жетпейт. Бүгүнкү биздин китеп Буратино же алтын ачкыч. Совет жазуучусу Алексей Толстойдун италиялык жазуучусу Карло Калмадинин Пиноккио аттуу чыгармасынын негизинде жазылган жомок. Буратино жөнүндө кызыктуу окуяларды сөзсүз түрдө балдар менен биргеликте окууга сунуштайбыз. Кел, дагы бир жолу кайталайлык. Брахиозавр, птеродактиль, трицератопс, овираптор жана тиранозавр. Азаматсың.
Ага чейин Görüşкөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла. Акто, даярсыңбы? Сенин уктармалың келди. Убакыт болуп калдыбы? Мен ойноп бүтө элекмин. Биринчи уктап ал, ойгонгондон кийин улантасың. Негизи убакыт деген эмне? Жана эмнеге убагында укташ керек? Кел бул жөнүндө күзгүнүн эси айтып берсин. Бирок бүтөрү менен уктайсың. Салам достор. Биз күн менен түн алмашып турат экендигин билебиз. Ар бир күндө 24 саат бар. Байыркы илимпоздор күндө күн кирип, кайра күн чыгат экендигин байкашкан. Бир күндө 24 саат болсо, 1 саатта 60 минут, ар бир минутада 60 секунд бар. Убакыт дайыма алдыга жылып турат. Биз убакытты секундалар, минуталар, сааттар, күндөр, жумалар, айлар, жылдар, кылымдар менен эсептейбиз. Убакыт деген сөздү укканда биз кече, өткөн күндү, эртең же бүрсүгүнү деген келечекте болчу же бүгүн, азыркы убакытты түшүндүргөн сөздөрдү колдонобуз. Убакытты эсептөө үчүн биз сааттарды колдонобуз. Ар бир үйдө ар кандай сааттардын түрлөрүн көрүүгө болот. Биз үй сааттын, кол сааттын, телефонубуздагы сааттарыбызды убакытты өлчөгөнгө тынбай колдонуп турабыз. Байыркы сааттар таптакыр башкача болушкан. Мурда убакытты кум сааттары жана суу сааттары менен эсептешкен. Суу сааттары атайын өлчөлгөн идиштерге суу куюлуп, биринчи идиштен экинчи идишке суу тамчылап турган. Убакыт суудай болуп агып кетти деген сөз ошол убактан калды деп айтышат. Бирок суу сааттары өтө так убакытты көрсөтө алышкан эмес. Адамдар алардын ордуна кум сааттарын колдоно башташкан. Эки сосудтун бирөөсүнө майда кум куюлуп, биринчи сосудтан экинчи сосудка кум куюлуп агып турган. Экинчи сосуд толгондон кийин аны которуп коюп турушкан. Кум сааттарынан кийин циферблат сааттары пайда боло баштаган. Дүйнөдөгү эң биринчи саат деп күн саатын аташат. Атайын жыгач таякча орнотулган, күн тийгенде түшкөн көлөкөнүн өлчөмү менен убакытты эсептешчү. Биз асманда карап турганда күн асманда жылып жаткандай сезилет. А негизинде күн ордунан жылбайт. Биздин планета күндү тегеренип айланып турат. Айлануу учурунда алмак салмактан жактарын алмаштырып тосуп турат. Ошол үчүн күн кирип, анан чыгып турат. Египеттиктер 1500 жыл мурда эле алгачкы сааттарды колдоно башташкан. Күн сааттарынан кийин кум сааттары пайда болгон. Биринчи күкүк менен саат 1629 жылы катталган. Салттуу япон сааттары фонариктерге окшош болуп жасалган. Алыскы чыгышта суунун жардамы менен иштеген сааттар кеңири колдонулган. Бүгүнкү биздин китеп 80 күндүн ичинде дүйнө жүзүн айлануу. Жюль Габриэль Верн, француз жазуучусу, кызыктуу окуялар адабиятынын классиги жана аны фантастика жанрынын аталарынын бири деп аташат. Ал 1828 жылы 8 февралда төрөлгөн. Ал көптөгөн кызыктуу чыгармаларды илимий фантастика түрүндө жазган. Жазуучу саякаттаганды жакшы көрчү. Ошондуктан анын чыгармаларындагы каармандар көптөгөн өлкөлөрдө саякаттап жүрүшөт. Анын белгилүү чыгармалары Жер ортосундагы саякат, Капитан Гранттын балдары, 20 000 лие деңиз алдында жана ошондой эле бүгүнкү биздин китеп 80 күндүн ичинде дүйнө жүзүн айлануу. Романдын башкы каарманы Филиас Фок Жер шаарын 80 күндүн ичинде батыштан чыгышка чейин айланып чыгарына достору менен пари кылат.
Ошентип ишенимдүү досу паспорту менен бирге дүйнө жүзүн боюнча саякатты баштайт. Бул романдын негизинде кинолор жана мультсериал тартылган. Китептин окугандан кийин ал мультсериалды балдар менен биргеликте көрүүгө сунуштайбыз. Görüşкөнчө достор. Достор, биздин каналга кошулуп койгула жана лайк басканды унутпагыла.